наличие тракторлар 50 аттын күчүнөн баштап 180 аттын күчүнө чейин бар. Автопилот деген нерсени да киргиздиңер, туурабы? Өзүбүздүн Кыргызстандын фермерлерine иштери жеңил болсун деп дыйкандарга поддержка болуп атат. 6% лизинг менен Айыл банк, Элдик банк аркылуу алса болот. Алыска алып келгенде утасыңар. 18.04-кө, анан 12.04-кө автопилот навигатор менен белек катары берип атабыз. Ошол эле сумманын ичиндеби? Ооба, ошол баанын ичинде. Мотивациясы көп болуш керек да. Ошон үчүн мынакей мындай бонустар берилип атыптыр. Кытайдыкы десе эле мындай бир сапатсыз нерсени элестетебиз да. Крючковой механизм. Мен момчага алсам, момда жумуш кылсам, момча расход кылсам, анан канча убакытта актайм, анан канча убакытта байып кетем деп ичине ушундай эсептер жүргүзөбүз да бул. Ошондой бир бизге жардам бербейсиңер, ошондой бир эсептер жүргүзүп берген. Канча убакытта актайт бул өзү? Ризо молибден плюс бор. Урматтуу дыйкандар, өсүмдүккө гүлдөө, чаңдашуу жана мөмө байлоонун күчөтүүгө жардам берген минералдык жер семирткич. Мына ушул каражат эмне үчүн колдонот? Гүлдөөнү күчөтөт, мөмө байлоону көбөйтөт, азоттун сиңишин жакшыртат, тамыр системасын өнүктүрөт, жалбыракты жашыл жана күчтүү кылат, түшүмдүн сапатын жана көлөмүн жогорулатат, стресске туруктуулукту арттырат. Азыр заказ берип, сезондо айырмасын көрүңүздөр. Жакшы түшүмдүн сыры мына ушул каражат. Төмөндө телефон номерлер болот, байланышып заказ кыла бериңиздер. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Биз AgroLife KG YouTube канал, биздин долбоор Агротрек деген компания менен иштешет, билесиздер. Агротрек компаниясы Farmlit аттуу немецкий Deutschfar атындагы негизинде жасалган, немецкий качествода, сапатында жасалган Farmlit аттуу тракторлорун көп жылдан бери сатып келет. Биз булар менен кызматташып келатабыз, иштешип келатабыз. Бүгүнкү күнү бул тракторлор аябай жакшы көрсөттү, урматтуу көрүүчү. Мен өзүм Кыргызстанды түштүк тараптар болсо дагы түндүк тарапты кыдырып, Нарын көл жакты чүйдүн жармысын кыдырып, клиенттерден, механизаторлордун өзлөрүнөн барып иштеп аткан жеринен суроолорду берип, далилдеп, ушул трактор кандай көрсөтүп атат деп мен мына биздин долбоор менен текшерип көрүп келгенбиз. Убакыт бошкан куш экен, мынакей күзгү жумуштарда барганбыз, биз азыр жазгы жумуштар уже май айы келип калды. Бизде мындайча айтканда Агротрек компаниясы конокко чакырды да. Бизде дагы мындай жаңы тракторлорубуз бар. Биз дагы Кыргызстандын механизаторлорунун көйгөйлөрү көп. Ошолорго жооп берели, элдерге маалымат берели деп мына бизди чакырып отурат да. Азыр Агротрек компаниясынын кызматкери менен таанышып коюңуздар, анан сөздү уланталы, таанышкобула, учурашып. Ассаламу алейкум, урматтуу кардарлар. Менин атым Мурат, Агротрек компаниянын кызматчысы болосуз. Кызматчысы болом. Биз азыр негизи бизде Кыргызстанда биз көп улуттуу калкпыз да. Бизде деген мына дунган туугандар бар, уйгур, кореец, ошол эле украинец, орус улутундагы туугандарыбыз бар. Алар да дыйканчылык менен алек болот. Биз азыр орус тилинде дагы бир видеороликтер тартканбыз. Ал дагы бир өзүнчө YouTube канал болот деп келишип, ошого дагы бир кичине материал даярдадык. Биз ошо менен биргеликте AgroLife'га дагы бир видеоролик чыгарып коелу деп чечтик. Мурат мырза, дароо эле айтып кетейин, Агротрек компаниясы бизде көп уже билет маалымат Агротрек боюнчачы. Анан ошо тракторлор боюнча дагы уже AgroLife'ты көрүп, көп трактор сатып алгандар деле бар экен. Аны деле уже өзүбүз ошо кардарлар менен сүйлөшүп келип, ушу далилдеп отурабыз да. Жаңы катталуучулар келет бизге. То есть новый подписчик деп коет го. Жаңы катталуучулар келип атат. Мисалы үчүн Англияда иштегендер бар. Же мен мына механизатор болом, мына монтип эми иштейм деп маалымат топтоп келаткандар бар. Мындайча айтканда ар кандай деңгээлде, ар кандай уровеньде болгон механизаторлор бар да. Ошолорго жалпы канча-мынча нерселерди кайталап деле айтып берип коелу, Эң биринчи дароо, биринчи суроом. Бизде канча аттын күчүнөн баштап, анан канча аттын күчүнө чейин тракторлор бар азыр наличие? Азыр Агротрек компаниясында наличие тракторлор 50 аттын күчүнөн баштап 180 аттын күчүнө чейин бар. Мына бизде азыр могу жерде 180 аттын күчү турат, могу кара өңдөнгөн. Могу 180 аттын күчү бул биздин флагман да, мындай 120 FL1204 деген трактор 120 аттын күчү Кыргызстанда Агротрек компаниядан эң көп сатылган ушул трактор. Эгер байкасаңыздар, урматтуу көрүүчү, ар жерде сокол турат, глубоко рыхлитель турат, тиягыда кун деп коет.
ар жакта дагы мындай Альпего итальянский брендтен глубокорыхлитель баранасы менен жана мал алгычы менен ушуларды деле азыр чекесинен бир көрсөтүп кетебиз. Бир гана трактор менен чектелбейт Агротрек. Соко беркинде шаймандар менен дагы анан дагы акыркы жылдары мындай жаңы нерсе болуп келаткан нерселер бар. Агротрек баягы ордунда турбай эле өсүп баягы ногу со временем деп коет го. Технологиялар өнүгүп атат. Автопилот деген нерсени да киргиздиңер, туурабы? Ошо автопилот боюнча да азыр биз сөз кылабыз. Экинчи суроом. Дароо эле сурашат. Силер бааларын айткыла, гарантияларын айткыла, анан кандай жолдор менен сатасыңар? Ошону айтып койсоңор, Мухтар мырза. Мурат мырза. Баалары 50 аттын күчү трактор $16,500 өйдө. 180 аттын күчү трактор $46,000. Автопилот менен кошо. Автопилот жөнүндө айтып кетсеңиз, биз Агротрек компания автопилотту Кыргызстанга эң биринчиден алып келдик деп. Автопилотту Кыргызстанга эң биринчиден биз алып келдик. Автопилот деген нерсе Россия, Казакстанда уже 3-4 жылдан бери фермерлер, дыйкандар катуу иштеп атышат. Ошону биз өзүбүздүн Кыргызстандын фермерлерине иштери жеңил болсун деп, урожай мол болсун деп, расходтору азайсын деп, ошол үчүн биз де фермерлерди ойлоп, ошо автопилотту Кыргызстанга алып келдик. Технологиялар өнүгүп атат. Технологиялар менен биз деле маалыматтан артта калбайлы деп, ошо Агротрек боюнча, Агротрек менен автопилот боюнча бир нече маалыматтарыбыз бар дагы. Мындан ары да боло берет, Ооба. Автопилот эми мындай жалпак тил менен айтканда, урматтуу көрүүчү, трактор өзү эле иштей берет да. Силер болгону баягы башкарып коесуңар, керектүү программалар берип коесуңар. Азыр эми жасалма интеллект, искусственный интеллект деп коет. Ошол дагы өнүгүп аткан заман, ошондуктан биз дагы айыл чарбабызда дагы ошол нерселерди колдонобуз. Мына Агротрек компаниясы ошол нерсени бизге киргизип, телефондорду калтырабыз. Жалпы ошол боюнча дагы маалымат ала берсе болот, Ооба. Кандай сатуу жолдор бар? Бүгүнкү күнү биз айтып келатабыз, ушу через банк алса болот. Азыр деле ошондой шарттар барбы? Сатуу жолдору эми, во-первых, наличка алса болот, мурабаха жол менен алса болот, элдик банк аркылуу. Анан упрощенный вариант азыр биздин мамлекеттен дыйкандарга поддержка болуп атат, 6% лизинг менен Айыл банк, элдик банк аркылуу алса болот. 6% менен канча убакытка? 6% 7 жылга первоначальный взнос 10%тен өйдө. Ошондо 12.04 тракторду первоначальный взнос где-то 300 000 сом менен алып кетсе болот. Башында 300 000 сом бар болсо, 120 аттын күчүнө тракторго ээ боло берсе болот экен да, болгону жана банк менен баягы документтерин растап, тууралап. Ооба, документтериңиз туура болуш керек, историяны карайт, залогко эчтеке койбойсуңар, трактор залогто өзү болот. Болгону баягы тарых жакшы болуш керек, документтер болуш керек. Залог деле кереги жок экен, трактордун өзүн залог кылып койсо болот, Мына кандай сонун, Эми буну 120 аттын күчү канча өзү трактордун баасы? $34,500. $34,500 дароо табыш эми кыйын да, туурабы? Азыр эми баягы андан тышкары шайманын алыш керек, бензинин алыш керек. Бир нече расходтору бар да башында, туурабы? $36,000 дароо берип коюш деген кыйын да. Мындай азыр 300 000 сом алдыңар дагы, трактор алдыңар. Ошо андан көрөк тиги берки суммага дароо төлөбөй тракторго, шаймандарын кошуп алсаңар болот. Шаймандар менен кошуп бересиңерби? Мисалы үчүн соко менен дароо эле иштеп кете тургандай. Ооба, конечно, жаңы трактор алганда жаңы соко болгон жакшы. Плюс сокону алсаңыздар, там где-то квартальный взносторуңар анча көп айырмаланышпайт да, где-то соко кошуп алсаңыздар, эмеге где-то 10 000 сом кошулат да, ежеквартальный взносторгочу. Ошондо сокосу жок трактор алсаңыздар, где-то 138 000 сом төлөп каласыңар 3 ай сайынчы. 120 болсо калат. Ооба. А сокосу менен алсаңыздар, уже сизде трактор болот и соко болот. Ага где-то 148 000 сом тегереги төлөйсүңөр да. Ал сумма эми точно эмес, где-то что-то изменение болуп калышы мүмкүн да. Алыска алып келгенде утасыңар. Утасыңар. Анткени силерде жыйынтыгында квартал сайын дегенде 3 ай сайын болуп атат да. 3 ай сайын 10 000 сомдон төлөп атасыңар, бирок алыска алып келгенде сокого дагы силерде кошумча катары өзүңөрдүкү менчик соко бар болуп калат, туурабы? Ооба. Ошо жаңы. 4 соко алып атабыз да биз, 4 корпус сокко. 6 канаттылар кичине кымбатыраак. Так. Еще айтып кетсек, азыр бүт нерсе кымбаттап атат. Например, биз могу 12.04 деген тракторду
1 жыл мурун 2 жыл мурун деле ошол баага сатканбызда 34.500гөчү. Азыр трактордун баасы өзгөрүлгөн жок. Бирок плюс Агротрек компаниясынан автопилот, жанагы жаңы алып келген автопилот навигатор бул тракторга кошо берилет. Белекеби? Именно 1204 деген тракторгачы. И плюс азмау 180 аттын күчү бар. Ошо 1804кө, анан 1204кө автопилот навигатор менен белек катары берип Ошол эле атабыз. суманын ичинеби? Ооба, ошол баанын ичинде. Урматтуу көрүүчү, AgroLife KG YouTube каналынан көрдүк. Момундай бонустар бар экен, момундай акция бар экен деп туруп айтсаңыздар, скидка кылып бересиңер, бир кошумча бир белектерди берип Ооба, бересиңер. конечно. Кандай жакшы. Эми бул мотивация да. Тракторсуз биздин айыл чарба дыйканчылыгыбызды жалпы дүйнө жүзүндө тракторсуз элестетүүгө болбойт. Эми аны баарыбыз билебиз. Ошондуктан баягы механизаторлорду мотивация беришибиз керек. Механизаторлор көп болгону бизге Кыргызстанга жакшы. Баягы жерди кимге айдатат элем, тияктан кимге каздырат элем. Анткени бул эми бир гана жерди эле айдабайт да. Бул көп кызматты аткарат. Ошондо эле сеялка менен отургузат, чөбүн чабат, пресс чогултат. Жанагындай берки жак калагы менен күн деп коет го. Эмеси менен алсаңар андан да көп кызмат кылат. Кыскасы жумушубуз да батып бүтөт. Механизаторлордун мотивациясы көп болуш керек да. Ошон үчүн мынакей мындай бонустар берилип атыптыр. Биз эми тракторлор боюнча, фармлит боюнча аябай көп кеп кылдык. Көп кишилер көп маалымат билет, уже фармлит уже текшерилген болуп калды да, мындай проверенный деп коет го. Мен мындай сөз кылгым келип атат да, булар эми все-таки Кытайдан жазылат да. Кытайдан жазалат, анан бизде стереотип пайда болуп калган. Кытайдыкы десе эле мындай бир сапатсыз нерсени элестетебиз да. Ушул нерсе боюнча бир кеп кылгым келип атат да. Кытай бул сапатсыз нерсе, жаман нерсе деген нерсени билдиреби же кандай ошо ой пикириңер? Жок, аны мындай айтса болот да, ал миф депчи. Ал мурун болчу. Кытай десе жанагы сасык бир көлөштөр, бир житти бар нерселер. Азыр Кытай десең азыр любой нерсе Кытайдан чыгат и сапаттуу дүйнө жүзүндө любой эмелер биринчи орунда турат. Именно кытайский производительдерчи. Ошондой деңгээлге жеткен, Ооба. Допустим, даже могу Лишан деген машиналар Кытайдан чогулуп атат, биринчи орунда по продажам. BYD деген машиналар, айфондор Кытайда чогулат, Adidas деген ботостар бүт баары Кытайда жасалат. Аны, например, начар деп ким айта алат? Ошол үчүн биздин тракторлордун деле, например, допустим, Кытайда чогулса деле, бирок немецкий компаниянын ошо оборудование менен, ошо станоктор менен чогулган тракторлорда и контроль качества буларда күчтүү. Итальянский оборудованиядан өтөт бул контроль качестволоручу. И плюс еще стендтен өткөндө, биздин именно фармлит деген тракторлор стендке койгондо 180 аттын күчү ошо стендтен 180 аттын күчүн чыгарып атат. 110 аттын күчү болсо 110 аттын күчүн чыгарып атат. По факту чыгарат экен да? Ооба. Мындай кичине жетпей калган 5 аттын күчү, 9 аттын күчү деген жок. Конкретно 180 болсо 180 аттын чыгарып атат стендтенчи. Бул эми Кытайда ушул мисалы үчүн бизде биз айтпай эле коеюн. Кытайда бул лаборатория, текшерүү, тест дегендер күчтүү да. Ооба. Ошондой нерселер аябай күчтүү. Мындай аякта уже мындай мисалы үчүн биз азыр мөмө менен дагы иштеп көрүп атабыз, көп нерсе менен маалымат чогултуп атабыз. Кытайдан бизге оңой бир нерсе кирет да. А тияка оңой менен нерсе киргизе албайбыз. Эмнеге? Анткени текшерүү эмелери аябай күчтүү экен да. Мынакей. Азыр мен мисалы айтып атат, эгер бул 180 аттын күчү көрсөтүп атат десе, значит ишенсе болот. Билесиңер, аяктын деңгээли кандай, тестированиясы кандай. Эмне деп койчу эле, машиналерди тестировать эткенде бир нерсе деп коет го. Ошондой нерселер күчтүү да, кыскасы. Бул FL 1804 деген трактор, 180 аттын күчү, 6 цилиндр электронный аппаратура. Бул трактордун салмагы 7 тонна, вместимость бака 220 литр, дөңгөлөктөрү Максам деген радиальный шиналарда, ысыбайт, жылыбайт, жумшак жүрөт. Трактордун арткы навескалары грузоподъемность 4,5 тонна,
задний мост жана айтып кеткендей Дойцваровский мосттор бесшумный, акырын иштеп беришет. Мындай удобный крючковой механизм. 3 пара гидровыход. Үстүндө дворник с омывателем, эки камерасы бар заднего вида. Бирөөсү меники трактордун өзүнүкү, бирөөсү автопилоттуку. Эми биз комментарийлерди окуп атабыз. Эми негизи кандай каталарды кетирет дыйкандар? Мисалы үчүн сатып алганга чейин трактор тандап атканда кандай ката кетирет, трактор иштетип атканда кандай ката кетирет? Ушу каталар боюнча сүйлөшүп келбейлиби? Каталар боюнча айтканда, трактор алгандын алдында механизаторлор ойлонуш керек. Эмне иш кылам? Ошо иш кылганга канча гектар жер иштетем, ошого жараша, трактордун мощностуна жараша трактор алыш керек да. Ошол биринчи ошибка. Же азыраак слабый трактор алып алат, же наоборот күчтүү трактор алып алат. Слабыйраак трактор алып алса, ал трактор шайманды сүйрөй албай кыйналып, двигательна нагрузка келет. Ошол үчүн бузулат, убакыт кетет агачы. Мощныйраак трактор алып алса, ага получается, во-первых, эме болот, перерасчет. А мощныйраак трактор кымбатыраак турат да. Ооба. Ошо кымбатыраак алып алат, анан расход топлива болот. Ооба, кымбатыраак трактор көп жейт дегендей. Ооба, ошол үчүн трактор алам деген киши Агротрек компаниясына кайрылса, биздин балдар түшүндүрүп берет. Биринчи сурайт, эмне кыласыңар, кандай шайман илесиңер, кандай агрегат илесиңер, ошого ылайыктап, аттын күчүн эметип, силерге туура трактор таңдап берет да. Сиздин жумушуңарга жараша, максатыңарга жараша, жумуштун көлөмүнө жараша ошого жараша тандап берет экенсиңер. Ооба, Агротрек компаниянын максаты эмес, жөн эле клиент келсе, ошого мындай кулактан теуп тракторду сатып иш, андай максат бизде жок да. Каждый 5 гектары барбы, 50 гектары барбы, ошого ылайыктап трактор таңдап беребиз да. Ошончо шайманда жараша. Ооба. Бул тракторлор, ушу фармлик трактор шаймандын баары эле туура келеби, же мындай бир разницалар берип коюш мүмкүнбү? Разницалар болуп калышы мүмкүн, бирок очень маловероятно да. 90% если мындай заводской нормальный брендтин шайманы болсо, бул биздин тракторлорго чак келет. Ооба, стандарттары, трехточечный навеска и грузоподъемностьна жараша 90% шаймандар чак келет биздин тракторлоргочу. 90% эми жакшы көрсөткүч да. 10% жанагы беркиндей бир кустарный производство где-то что-то болуп калса ошолор уже. Ал эми сапатсыз шайман лучше 10% жок болгон эле жакшы экен да. Эми рисковать этпеген деген да. Ооба. Көптөн бери ойлонуп, кыялданып жүрүп дигидратор алдым. Эми карасам, эң туура чечим кабыл алыптырмын. Азыр мен бакчамдагы кулпунайды, алманы, алмурутту жана башка өсүмдүктөрдү туура кургатып турам. Балдарым эми дүкөндүн зыяндуу таттууларын сурабай, өзүм жасаган пайдалуу чипстерди сүйүп жешет. Сарсанам жок, пайдалуу экенин билем. Буга чейин бакчадагы жемиштердин жарымы чирип кетчү. Азыр болсо баарын кургатып коем. Фантазиям кеңейди. Жаңы рецепттер, жаңы идеялар. Ойлогон эмесмин дигидратор ушунчалык кызыктуу болот деп. Үйдөн эле акча табууга мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Урматтуу айымдар, аппарат тандап атканда жаңылып калбаңыз. Мен сиздерге Wade's сунуштайм. Өзүм текшерип, неми сапатына татыктуу экенин далилдедим. Сезон башталды. Дигидратор азыр керек. Бүгүн заказ кылгандарга белектер бар экен. Бактылуу үй бүлө пайдалуу тамак аштан башталат. Азыр комментарийлерден көп суроолорду эстеп атам, мына съемка келгенде эле унутуп калчу болуп атам, мындай суроолор көп да комментарийлердечи. Анан арасынан жакшы суроолор берип калышат. Урматтуу көрүүчү, мындай өзүңөрдө суроолоруңарды жазып турсаңар, мындай жакшы суроолоруңарды жазсаңар, мындай кымбат, анан Кытай, анан мындай жаман комментарийлерди албетте жаза берет экен, эчтеке кыла албайт экенбиз. Мейли ар кимдин өзүнүн укугу бар. Бирок биз AgroLife KG YouTube канал эмне үчүн иштеп атабыз? Дыйкандардын өнүгүшүн үчүн каалайбыз да. А биз силердин жөнөкөй мындай жаман суроолор, мындай үстүртөн берген суроолорго биз ошого жараша ошондой суроо берип коюш мүмкүнбүз да. Мындай майын чыгарып туруп суроону жазып койсоңор, мына момдай көйгөй болуп атат, мына момдай десеңиздер, биз дагы ушул мынакей трактор сатып аткан кишиге технологиялар менен кошо биз дагы чогуу бололу да. Азыр мындай суроо бергим келип атат. Буу трактор көп, буу деген нерсе бар, анан
жаңы деген нерсе бар да. Ошондон кандай разницалар болот, кандай айырмалар болуп калышы мүмкүн, кандай каталар кетип калышы мүмкүн ошол жерде. Ошол боюнча айтып кетсеңер. Эми айырма, конечно, бар. Во-первых, бул трактор арзан болот, бирок аны билбейсиңер, туурабы? Ким бул трактор алса, канча иштеди, кайсы жерден обслуживание алды, кайсы убакта майлар алмаштырып турду, аны билбейсиң. Тарыхын билбейсиң. Ооба, тарыхын билбейсиң. Качан келген ал трактор. Жаңы трактор алсаңыздар, например, багадан айырмасы болот да. Бул трактор алган киши башында ойлойт, о, мен жакшы трактор алып алдым, арзан алып алдым депчи. Мындай бага алдым. Но если убакытка 1 жыл эмес, 1 жыл 2 жылга алганда, ошол уткан акчасы ошол жерден чыгып кетет да. Анткени жаңы трактор алса, во-первых, гарантия болот, сервисное обслуживание болот, и жана сиз айткандай трактордун тарыхын ээси билет да. И кайсы жеринде кандай көйгөйү бар трактордун билип турат. Плюс жаңы трактор алгандан кийин өзүң техникаңды өзүң вовремя обслуживать этесиң да. Убакыт саатында келгенде майын алмаштырасың, дагы расходниктерин бүт баарын алмаштырып турасың. И где-то что-то бузулуп калса, убакыт коротпой сервиске, дилерге чалып, дилер аркылуу оңдотуп алса болот, гарантиянын ичиндечи. Биз Агротрек компаниянын гарантиясы 18 ай же 1000 мотосаат. Биздечи гарантия. Плюс выездной бригада бар, чыгып Баткенге болсун, Нарынга болсун, Баткенге барып, ошо тракторлорду оңдоп беришет балдарчы. А бул трактор алып алган киши ошо башында ойлойт да, 5-10 миң доллар утуп алдым деп, бирок убакыт алганда ошол эмесинен утулуп калат. Акчасы кетет, убакыты кетет, нервы кетет, анан простой болот, сезондо бузулуп калса билесиңер да уже кандай болорунчу. Бир күн туруп калса 1 жылга барабар болуп калат да. Ооба, бир күн туруп калса, не вовремя пахота жүрүп калса, не вовремя сеялка менен иштеп койсо, уже конкретный урожайга эме отражасть этет да. 5 тонна чыгатын жерден уже 1 тонна чыгып калышы мүмкүн. Урожайностьтенчи. Могу жерде азыр могу Агротректен азыр могу жерде эле көрсөтө кетели, могу 2 контейнер бар экен. Ичинде толук запчасть бар экен. Трактор саткан кишиге, трактор сатып аткан компанияларга келип туруп ушу запчасть складыңарды көрсөтүп беришти, бир көз чуркап койшуңар керек экен, Ошондой бир лайфхак болуш керек экен. Ооба, например, дилерге барганда жаңы тракторларды мактап кеттик го. Жаңы трактор алыш керек деп плюстарын айтып кеттик. Иши при этом еще жаңы трактор алганда деле дагы бир эме нюанстары бар да. Например, бир компанияга барсаң, мындай мактап, чай берет, кофе берет, бирок запчастьтин көрсөт десең, запчастьтарын көрсөтө албайт. Мына келатат, эмки жума келатат, 10 күндөн кийин келет дейт. А бизде, например, запчастьтар, бүт запчастьтар бар. Начиная сальниктеринен, фильтрлеринен, дөңгөлөктөрүнө чейин бар тракторлордунчу. Бүт в наличии. Бул запчасть эми ушу боло турган нерсе да, ушуну далилдеп эметип коюш керек да. Эгер вдруг жок болуп калса, канча убакытта келип калчудай? Эми баары жок болуп калса, эми, конечно, андай моменттер деле болуп калса, где-то 7-10 күндүн ичинде нужный запчасть, нужный деталь Кыргызстанга жетип келет. Мына Кытайдын жанында кошунабыз болгондо биз жети дагы сүйүнүп коюшубуз керек. Кээ бир мамлекеттер канча бир айлап күтүшөт да. Кытайда эле отуруп эле билчети баягы бисем карапайым эл мурун эми кичине ушундай болуп калган. Кытайдын товарларын жамандап эле калганбыз да, бир бул ачык чындык да. Бар да, өзүбүздөнбү же Кытайданбы аны эми териштириш керек. Бирок бүгүнкү күнү Кытайдын сапаты аябай жакшы. Анан мына жаныбызда жайгашып турат, официальный дистрибьютор болгондон кийин официальный дистрибьюторлар силерге бай орой мамиле кылбайт да. Туурабы? Силер Ооба, конечно, биз түп-түз байланышасыңар, туурабы? Завод менен түп-түз байланышабыз. Ортодо эч кандай посредник жок. Завод менен договорлор бар. Трактор 4 трактор заказ берсек, где-то 1 тоннадай запчасть келет да. Кошо контейнер менен, чтобы лишний переплата болбосун, тракторлор менен чогуу запчастьтар сразу келишет. Жакшы. Мен мисалы үчүн бир нерсе алсамчы, баарыбыз эле бизнес кылабыз да, бул деле агробизнестин катарына кирет да. Дароо эле эмне кылабыз биз? Башыбызда баягы математика келтиребиз да, эсептейбиз. Мен момчага алсам, момда жумуш кылсам, момча расход кылсам, анан канча убакытта актайм, анан канча убакытта байып кетем деп, ичине ушундай эсептер жүргүзөбүз да бул. Ошондой бир бизге жардам бербейсиңер, ошондой бир эсептер жүргүзүп берген. Канча убакытта актайт бул өзү? Ушу 120 ат алалы, примерно. 120 аттын күчү биздин аналитиктер санаган боюнча где-то 3-4 жылдын ичинде актайт тракторчу. 3-4 жыл. Ооба.
$34.000 где-то 3-4 жылдын ичинде өзүн актап берет. Анткени биз мындай ито кандай расчет алдык? Биз только сокону расчетко алдык да. Например, алган кишинин өзүнүн 10 гектар жери бар, өзүнүкүн иштейт, туурабы? Только расход соляркага кетет. Адан тышкары соседний айыл, кошнаныкын, дагы туугандардыкын дагы бир 100 гектары 100 гектар, өзүнүн 10 гектарынан тышкары 100 гектар иштеп берсе, например, соляркадан тышкары азыр где-то 2,000-2,5 миң сом болот да, соляркадан тышкары. Ошо менен 100 гектар иштесе, ошондо 250 миң сом болот экен. Ал только сокодон түшүп атат ошол акчачы. 100 гектарды мындай айтканда где-то 10 күн 2 жуманын ичинде иштеп койсо болот да. 10 күндөн 14 күнгө чейин деп коелучу, баягы азыр талкуулар башталбасын, аябай көп айтып атат деп. Ну, примерно да. 120 аттын күчү менен 4 корпус соко менен бир күндө бир 8-10 гектар айдаса болот деп айтып аткан дыйкандар. Болот. Ошондуктан ошол эсеп менен эле айтып берип атабыз да. 100 гектарды болжол менен 10 күндөн 14 күнгө чейин эгер айдап койсо 250 миң сом таап атат. Туурабы? Ал только соко менен, сокодон тышкары дагы канча навесной оборудование бар, туурабы? Сеялкасы бар. Сокодон кийин посев, сеялка кетет, анан сеялкага чейин дагы маласы бар да, мала кетет, сеялка, анан культивация, анан жайында уже эме бар, полив. Сугаруу, чачыратып сугаруу, эмелер бүт бар. Суу чачат, дары чачат, анан чөптүн сезону келгенде пресс подборщик менен иштесе болот. Чабат, пресс подборщик менен. Анан күзүндө уже урожай чогулса болот да. Жанагында прицеп коюп ошол, прицеп такса болот. Прицеп аркасына сүйрөйт да бул бир топ. Ооба, биздин каждый тракторда тиги пневматический тормоз бар да, прицепке аркылуучу. Эми ал өзүнүн баягы эмелер бар да, фишкалар бар. Ооба. Кыскасы, ошондо биз азыр эсептегенде мына только сокон эле жер айдоону эле эсептеп атабыз, туурабы? Ооба. 4 жылда актайт деп, 3 жылда. 3-4 жылда. Эгер жанагындай беркинде шаймандар менен болсо, анда бир сезондо актап. Ооба, эми конкретно мындай точно эч ким айта албайт да. Каждый где-то ооруп калат, где-то жалкоо кармап калат. Ошого ылайыктап, эси мындай тынбай иштеп берсе, 3 жылга чейин да актап койсо болот. Аракети менен, шаймандар менен кошо алып, Ооба. Если, конечно, менин 10 гектарым бар, мен эч кимдикин айдабайм, өзүмдүкүн айдайм деп жүрө берсе, ал өзүнүн урожайы менен эме деп өз кыйналбай эмесин төгүп кетсе болот да. Эми албетте баягы жана кошуналар бир жерим айдап бер, эме өтүп бер, мынтип бер деп суранат да. Кантип эметпесин. Трактористтер дефицит болуп кетет да. Таппай калабыз го биз. Биз ушундай 2,5 миң деп эсептеп атабыз. Жер айдоо боюнча эми ар ким ар кандай да келишими, туурабы? Кээ бирлер баягы 5 миңге деле айдайт. Ооба, эми каждый областьта разный бага. Мен могу азыр 2,5 алдым, бул мындай Кыргызстан баасында средний баа да. Орточо баа алдым. Ооба, где-то 5 миңден айдайт экен, где-то 1,5 миң сомдон айдайт экен, ошондой разницалар бар экен да. Силерден акчасы мындай деп келишип башат, Ооба, солярка ичиндеби же соляркадан тышкарыбы ошондой келишимдер бар. Дыйкандардын өздөрүнүн эмелери, ставкалары. Кыскасы мына соко менен эле 3-4 жылда актап атсаңар, берки шаймандар менен дагы караштырсаңар керек экен да. Ооба, плюс жана расход боюнча да айтып кетели. Расход болгондо каждый сурайт, расходу канча депчи. Анын расходун эч ким конкретно айта албайт. Момча гектар иштесең, момча расход болот деп. Но в среднем где-то 15 литрдан өйдө да биздин тракторлордун расходу 15 литрдан 25 литрге чейин жейт. В зависимости жердин эмесине, катуусуна карата, шайманга карата, артында соко турабы же жеңил пресс подборщик турабы, ошого ылайыктап где-то 15 литрдан өйдө жейт да биздин тракторлор. Жумушуна жараша, кызматына жараша жердин ар кандай кыртышы болот, жумшагы болот, катуусу болот, чым жери болот. Көп жылдан бери айдалбаган жерлер болот, аяка соответственно көбүрөөк кетет. Расход көбүрөөк болот. Минимальный где-то орточо 15 литр деп эсептеп койдук. Да, минимальный 15, ну в среднем где-то 18-20, да, если алсакчы. Жакшы, мынакей, эми урматтуу көрүүчү, Агротрекке биз келип турабыз. Мурун деле келгенбиз. Жайгашкан жери Бишкек шаары, Чүй облусу. Геспетти билесиңер, мына объездной жол менен биримдик көчө эле, бирдик көчө эле. Ооба, биримдик Аламедин бирден келет. Аламедин бирден киргенде объездной жагында торгово-логистический центр караван деп туруп жазуу көрөсүңөр. Бул жерде жаңы көпүрө курулуп атат. Мындай развязка сыяктуу жолдор жазылып атат, азыр билесиңер объезднойдо. Ушака келип өзүңөр тракторду тестировать этип айдап көрсө болот, Болот. Бүт баарын көрсөтүп, ишеден түшүндүрүп бересиңер. Мынакей, бул жерде жайы бар, ушундай айтып берет дагы. Андан тышкары лизинги бар, аны айта кеттик.
соц тармактары да бар, инстаграмда баракчалары бар. Бүт барын описанияга калтырып коем, телефон номерлерди берем. Телефон менен байланышыңыздар. Трактор бул талап батырлары Кыргызстанда көбөйө берсин. Айыл чарбабыз, дыйканчылыгыбыз өнүгө берсин. Жаңы сельхозтехникалар келип, ошол боюнча биздин каналга, YouTube каналга катталгыла. Биз көптөгөн жаңы сельхозтехника боюнча маалыматтарды берип турганга аракет кылабыз. Өзүңөр дагы комментарийлерге суроолорду жазып тургула. Биз сиздер эмес, биз дыйкандардын кызматындабыз. Эл эмгегин жер жебейт, урматтуу көрүүчү. Эмки чыгыштан көрүшкөнгө чейин. Все, саламатта болуңар, урматтуу фермерлер, кардарлар. Агротрек компанияга трактор керек, навесной оборудование керек болсо кайрылыңыздар. Дайыма кызматтабыз. Мейли, жакшы.